Түз эфирде күндеми маалыматтык программасынын толтурулган чыгарылышы, аны мен Айбек Исабеков таныштырам. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Президент Садыр Жапаровдун күн чыгыш өлкөсүнө иш сапары императордун кабыл алуусу менен башталды. Улуу калемгер Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдык мааракеси эл аралык деңгээлде белгиленди. УКМКнын Панфилов райондук бөлүмүнүн жаңы имараты пайдаланууга берилди. Түзүлгөн шарттарды Камчыбек Таршиев өзү көрүп чыкты. Пактанын баасы арзан, дыйкандар кайда сатарын билбей отурушат. Акыркы 2 жылда пактанын баасы кескин түрдө түшүп кетти. Бир мезгилде ак алтын 110-120 сомго чейин чыкканы маалым. Учурда заводдордо сатып алуулар 52 сомдон 60 сомго чейин болуп жатат. Бирок өндүрүштүк ишканаларда дыйкандарга нак акча берүү кыйынга туруп жатканын инвесторлор жок экенин айтышууда. Суунун тартыштыгы базар экономикасында баа туруктуу кармалбай жаткандан улам Кыргызстанда жыл сайын ак алтынды өстүргөндөр азайып барууда. Дыйкандардын түйшүгүн кантип жеңилдетебиз? Айыл чарба министрлиги кандай көмөктөш алат? Толугураак кабарчыбыз Асел Сыдыкхан материалында сөз болот. Бул Жалал Абад облусунун Сузак районундагы Зирветекс пахта заводу. Дыйкандар ак алтынды ушул жайга келип сортуна жараша 52 сомдон 66 сомго чейин өткөрүшөт. Учурда өндүрүштүк ишканага 1700 тоннага жакын пахта келип түштү. Азырынча сырткы нокто баа арзан болгондуктан ак алтын экспортко чыга элек. Ирандан келген инвесторлор менен келишим түзүү күтүлүп жатканы маалымдалат. Цена көтөрүлсө сатабыз. Атак уже о көрүнүп туруп атат, ичкериде уже волокнолор толуп жатат. Не только менде, башка заводларда ham shunday. Уже заводларда акча түгөдү. Еще наше государствого чоң рахмат, кредит берди, некоторые заводлар алдык. Ошундан пайдаланып атабыз. Атак өзүбүз акчага жайынан кымыллай алышыбызга мүмкүн эмес эди. Акыркы 2 жылдан бери пахтанын баасы кескин түшүп кетти. Өткөн 2022 жылы ак алтынга суроо талап аз болгондуктан заводдор дыйкандардан чогулткан пахтасын төмөн баада сатышып чыгымга учурашкан. Белгилүү болгондой пахта Англиядагы биржада аныкталат. Мындан улам Айыл чарба министрлиги азот чыгаруучу завод куруу менен гана дыйкандардын түйшүгүн жеңилдете алат. Анткени эң көп каражат сырттан сатып алынган жер семирткичтерге кетет. Өткен жылы келбеді, кризис болды, и валютный кризис болды, вот это банковская системада проблемалар болды, bunları çoğunlar билет. Ошон үчүн Түркияда еще землетрясение болды, эч ким келбеди. Ошо келбегениге 90 сом, 91 сомдан алган пахталарды акырында где-то 80 сомдан ели закрыли, 74 сомго чейин түштү. Бул өткөн жылы, Өткөн жылдыкыны сөйлөп атам, ооба. И өткөн жылда пахталары көп заводларда калды. Бизден эле Кыргызстанда эмес, өзүңүз билесиз, Өзбекстан пахтаны даяр продукция чыгарып сатып атышат. Башка мамлекеттерде даяр продукция чыгарып саткандыгына байланыштуу аларда баа жогору. Пахтаны пахта буласын менен саткан мезгилде бүткүл дүйнөлүк бааны мен азыр эле айтып кеткен Ливерпуль биржасында койгондугуна байланыштуу эч ким буга көз каранды экен, айла жок, бааны көтөрүү мүмкүн эмес. Азыркы тапта Кыргызстанда пахта толугу менен терилип бүтүп калды. Талаларда отун жыйноо, кийинки жылга жерди жумшартуу иши кызуу жүрүүдө. Менеттин акталбай жатканынан жылдан жылга пахтанын аянты гектарлап азаюуда. Дыйкандар кирешелүү тармакка өтүүнү тура көрүшөт. Биз дыйкандарга өтө эле кыйын, оор болуп атат да. Расход көп. Подпленкасы эмес болуп отуруп, баладай эле болуп атат энди. Ушундай кылып түшүрүп берсек албайт да. Мурун 5 сом болду, азыр 7-8 сомго чыгып кеткен да, иштеген адамдар. Ошого пахта сал арзан болду. 20 сом, 30 сом. Ошондой арзан болду да. 100 сом болгондо актап калат эдем. Кичине эл сүйүнүп калат эди да. Беле кетсек, Кыргызстанда ак алтын өлкөнүн түштүгүндө гана өндүрүлүп, Орусия, Иран, Түркия жана Кытайга чейин экспортко чыгып келген. Асел Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Жалал Абад облусу.
Президент Садыр Жапаров Япониянын императору Нарухито жана императрица Масако менен жолугушту. Император жана императрица Кыргызстандын президенти жана биринчи айым менен саламдашып жатып, Садыр Жапаровдун Японияга болгон сапары Кыргыз-Япон эки тараптуу мамилелердин бүтүндөй комплексине оң таасирин тийгизет деген үмүтүн билдиришти. Садыр Жапаров алардын меймандостугуна ыраазычылык билдирип, Япония Кыргызстан үчүн өзүнүн бай тарыхый, салты жана байыркы маданияты менен достук мамиледеги өлкө экендигин белгиледи. Президент Садыр Жапаров императорга терең урмат сыйын билдирип, Рейва жаңы доорунда түбөлүк гүлдөп өнүгүүнү жана бакубатчылыкты каалады. Андан кийин президент Садыр Жапаровдун жана анын жубайы Айгүл Жапарованын урматына император Нарухито менен императрица Масаконун атынан кабыл алуу болду. Эске салсак, Садыр Жапаров расмий сапар менен Токиого барды. Президент Садыр Жапаров бүгін Токио шаарында болгон расмий сапардын алкагында Япония парламентинин өкүлдөр палатасынын спикери Фукусиро Нукаго менен жолугушту. Анда парламенттер аралык мамилелерди өнүктүрүү маселелери, ошондой эле аларды мындан ары тереңдетүү боюнча пландар талкууланды. Президент Садыр Жапаров Кыргызстан жана жеке өзү үчүн бул сапар тарыхый болуп саналаарын белгиледи. Өлкө башчысы демократияны жана өлкөбүздүн социалдык экономикалык өнүгүүсүн бекемдөө үчүн Япон тарапка Кыргызстанды узак мөөнөттөн бери колдоосу үчүн ыраазычылык билдирди. Өз кезегинде Япония парламентинин өкүлдөр палатасынын спикери өткөн жылы тараптар эки өлкө ортосундагы дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгын белгилешкенин билдирди. Ал баса белгилегендей, бул жылдар аралыгында Кыргызстан менен Япониянын ортосундагы парламенттер аралык кызматташтык өтө жогорку жана ишенимдүү деңгээлде өнүгүүдө. Бүгін Бишкекте улуу калемгер Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдык мааракесине арналган эл аралык конференция өткөрүлдү. Ага КМШга мүчө мамлекеттердин парламенттеринин жетекчилери катышып, дүйнөлүк классиктин адамзаттын өнүгүү тарыхына кошкон салымын терең урматтоо менен баалай тургандыктарын айтышты. Ошондой эле конференциянын жүрүшүндө кыргыз окумуштуусуна Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлык да тапшырылды. Кененирээк кабарчыбыздын материалында. Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдык мааракесине арналган эл аралык конференция Айтматовдун чыгармаларынан үзүндү жана анын 95 жылдыгына карата тартылган тасманы көрсөтүү менен башталды. Андан соң жогорку кеңештин төрагасы жазуучунун жараткан эмгектери жана жасаган иштерине кенен токтолду. Кадырлуу замандаштар, Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы казылып бүтпөс кенч, айтылып бүтпөс дастан экени баарыбызга белгилүү. Гезитчи аталышындагы алгачкы аңгемеси менен башталган чыгармачылык жолу дүйнөлүк адабияттагы саманчынын жолун айланып, тоолор кулаганда улуу дүйнөнүн каалгасын ачкан. Биринчи күндөрү ак жаан болуп, түнкү суугатта, андан соң асма көкүрө болуп, окурмандардын өзү менен кошо ээрчите кеткен. Эл аралык конференцияга КМШга мүчө мамлекеттердин парламенттеринин жетекчилери да катышты. Алар Чыңгыз Айтматов сыяктуу чоң масштабтагы ойчулдар дүйнөлүк маданиятка таандык экенин белгилешти. Анда Россиянын Федерация кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенко Чыңгыз Айтматовдун юбилейи Кыргызстанда эле эмес, Россияда жана башка бир топ өлкөлөрдө кеңири белгиленип жатканын баса белгилеп өттү. Азыркы адабиятка ал жалындаган метеор катары шукшурулуп кирип келди. Жамиля, биринчи мугалим, Саманчынын жолу сыяктуу гениалдуу чыгармалары Советтер Союзунун маданий жашоосун ойготуп, жаңылады. Айтматовдун китептерин сатып алуу үчүн эл кадимкидей узун кезекке турган учурлар эсимде. Китепканаларга жазылуу жумалап, айлап созулган. Бул коомдун берген баасы, даңктап көкөлөткөнү, жалпы элдин сүйүүсү эле. Жазуучунун эмгегин бүт дүйнө тааныган. Гүлсарат повести СССРдин мамлекеттик сыйлыгына татыган. Это была подлинная слава и всенародная любовь. Жыйындын жүрүшүндө кыргыз окумуштуусуна Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлык тапшырылды. Аталган сыйлык жыл сайын адабият тармагындагы жетишкендиктери, оригиналдуу чыгармалары жана көп кырдуу адабий ишмердүүлүгү менен айырмаланган инсандарга ыйгарылып келет. Аталган сыйлык Чыңгыз Айтматов кезинде коомдук саясий иштерге да жигердүү аралашып келгенин эске алуу менен 2012 жылы жогорку кеңеш негиздеген болчу.
Ага улай Бишкек шаарындагы Аларча мамлекеттик резиденциясында көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө өлкөлөрдүн парламенттер аралык ассамблеясынын 56 пленардык жыйыны менен уланды. Анда экология, коопсуздук жана укук жаатындагы бир катар модельдик мыйзам долбоорлорун кароо пландаштырылган. Ошондой эле шериктештикке кирген өлкөлөрдүн парламенттик делегациялары көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинде орус тилинин улуттар аралык баарлашуунун тили катары ролу да талкууланды. Нурзат Көчүмкулова, Асхат Касымбеков, регион Бишкек. Баткен шаарында Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттүк делегацияларынын Кыргыз-Тажик мамлекеттик чегарасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча топографиялык жумушчу топторунун кезектеги жолугушуусу өттү. Кыргыз өкмөтүнүн басма сөз кызматы кабарлагандай, жумушчу топтор Кыргыз-Тажик чегарасынын калган участоктардагы долбоордук сызыгын сыпаттоо маселесин талкуулашты. Бул иш Тажикстанда өтө турган кийинки отурумда улантылат. Жолугушуунун жыйынтыгында тиешелүү протоколго кол коюлду. Чегараны тактоо боюнча эки өлкөнүн өкмөттүк жумушчу топторунун соңку жолугушуусу 1-8 ноябрда Тажикстандын Согд облусунун Бустон шаарында өткөн. Анда топографиялык жана укуктук маселелер боюнча топтор кезигип, мамлекеттик чегаранын 17,98 чакырымы боюнча макулдашылганы кабарланган болчу. Соода өнөр жай палатасынын Баткен жана Ош облустук бөлүмдөрүнүн жетекчилеринин мыйзамсыз иштери аныкталды. Соода өнөр жай палатасынын Баткен жана Ош облустук бөлүмдөрүнүн жетекчилери мыйзамдарда белгиленген талаптарды бузуу менен ар кандай экспорттолуучу товарларга товарлардын келип чыгышы тууралуу сертификаттарды беришип, кээ бир жеке чарба жүргүзүүчү субъекттерге салыктык базаны төмөндөтүп көрсөтүүнү документтештирүү үчүн шарттарды түзүп беришкен. Тактап айтканда, көмүрдү экспорттоо менен алектенген чарба жүргүзүүчү субъектлер акчалай сыйлык үчүн жасылма документтердин негизинде жогоруда аталган Соода өнөр жай палатасынын өкүлчүлүктөрүнөн 1 килограмм үчүн 1,5 сомду түзгөн көмүрдүн бысышы сорту деп жазылган товарлардын келип чыгышы тууралуу сертификаттарды алышкан. Ал эми иш жүзүндө базар баасы 1 килограмм үчүн 10-12 сом болгон көмүрдүн БК маркасы экспорттолуп турган. Буга байланыштуу үстүбүздөгү жылдын 12 ноябрында шектүүнүн үйүндө, ошондой эле ага караштуу фирмалар жайгашкан 3 даректе тинтүү иш-чаралары жүргүзүлүп, жыйынтыгында ишке тиешелүү документалдык материалдар, акча каражаттары 28 000 АКШ доллары, 1 997 000 сом жана 99 000 рубль печаттар, кыймылсыз мөлкө, документтер жана башка табылып алынды. Учурда мамлекетке келтирилген зыянды аныктоо боюнча тиешелүү тергөө иш-чаралары жүрүп жатат. Соода өнөр жай палатасынын төрагасы Темир Сариев палатанын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кармаган кызматкерлери тергөө аяктаганга чейин кызматтан убактылуу четтетилгенин билдирди. Бул тууралуу ал 17 ноябрда Facebooктагы баракчасына жазды. Темир Сариев экспортко чыккан товарларга мыйзамсыз сертификат берген деп шек саналып жаткан Соода өнөр жай палатасынын Баткен жана Ош облустук бөлүмдөрүнүн кызматтан четтетилген жетекчилери 2021-2022 жылдардагы иштерге байланыштуу кармалганын кошумчалады. Ош шаардык соту Өзгөн шаарынын мэри Данияр Моңолдоровдун баш коргоо чарасын карап 9 декабрга чейин камакта калтырды. Өзгөн шаарынын мэри уюшкан кылмыштуу топко тиешеси бар деген шек менен 15 ноябрда кармалган. Ал кылмыш жаза кодексинин өмүргө жана ден соолукка коркунучтуу зомбулук көрсөтөм деп коркутуу пунктунда каралган кылмыштын белгилери боюнча катталган кылмыш ишинин алкагында. Ошондой эле мыйзамдагы ууру камчы Асанбектин уюшкан кылмыштуу тобунун ишине катышкан деп айыпталган. Экс-мэр кылмыш дүйнөсүнүн мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып жүргөнү айтылды. Мисалы, кылмыштуу топтун мүчөлөрү жарандык активистти коркутуп, Өзгөн шаарынын мэринин ишин сындоону токтотууну жана аны коомчулукка чагылдырбоону талап кылган факты аныкталган. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Панфилов райондук бөлүмүнүн жаңы имараты пайдаланууга берилди. Салтанаттуу иш-чарага УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев катышып, чекстерди кызматтык милдеттерин так аткарууга чакырды. Ошондой эле төрага соңку учурларда орун алып жаткан коомдогу диний экстремисттик, зордук, зомбулук сыяктуу терс көрүнүштөргө токтолуп, аларды бөгөттөө иштери катуу жүргүзүлүшү керектигин кошумчалады. Кененирээк кийинки материалда.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети кызматкерлерге тийиштүү шарттарды түзүп берүүнү улантууда. Бул жолкусун тийиштүү кызматтын Панфилов райондук бөлүмүнүн жаңыдан салынган имараты пайдаланууга берилип, андагы түзүлгөн шарттар менен УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев таанышып чыкты. Буга чейин тийиштүү кызматтын аталган бөлүмүнүн жеке имараты жок болгон. Мындан ары кызматкерлердин ишмердүүлүгүнө заманбап шарттардын баары түзүлдү. Өлкө тынчтыгын камсыздоодо коопсуздук кызматкерлеринин салымы чоң, андыктан аларга мамлекет тараптан кам көрүү иштери улантылат. Ошол эле учурда чекистер да ак тилден кызмат кылып, натыйжалуу иштерди жасоого милдеттүү экенин Камчыбек Ташиев белгиледи. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери акыркы маалдарда өтө көп жумуштарды аткарып атасыздар. Күнү түн иштеп атасыздар. Мына бир эле мисалды айтып кетейин, тигил бюджетке мыйзамсыз бюджеттен алынган акчаларды кайтаруу боюнча 3 жылдын ичинде сиздердин кылган ишиңердин негизинде 120 миллиард сом акча кайтарылды. Аны менен катар УКМК төрагасы өлкөдө соңку учурларда орун алып жаткан терс көрүнүштөргө маани берүүчү негизги жагдайларга токтолду. Алардын бири мыйзамсыз диний, экстремисттик жана террористтик уюмдарга байланыштуу болуп, жарандар ар кандай агымдарга аралашып калбоосу керектиги эскертилди. Бир дин ичинде түрдүү агымдар жаратуу менен элдин башына айланткысы келгендерге мыйзамдын чегинде чара көрүү биздин милдет. Албетте, дин тутуу укугу ар кимдин конституцияда каралган жана мыйзамдар менен корголгон атуулдук укугу. Сакал койбо деп эч ким айтпайт, койгула сакалды. Жоолуктарды салынып, жакшынакай болуп кийинип, ушундай болуп жүргүлө. Бирок башка элдердин, башка журттардын, башка диний агымдардын үрп адатын бизге алып келбегиле. Камчыбек Ташиев учурда коомдо жашы жете элек жеткинчектерге болгон зордук зомбулук күчөп, жаш балдар арасында психотроптук дары-дармектерди колдонгондордун саны көбөйүп жаткандыгын да баса белгиледи. Ошол эле учурда 14 ноябрда УКМК тарабынан ачыкталган интимдик кызмат көрсөтүү тармагына адистешкен уюшкан кылмыштуу топтун ичинде шантаж жана каржылык көз карандылык аркылуу жаш кыздар сойкулга тартылып кеткенин мисал келтирип, мындай көрүнүштөр түп тамыры менен жок кылынышы керектигин кошумчалады. Жакында эле биз мына бир ушундай жөнөкөй сыртынан карасаң үлпөт салон болгон үлпөт салон. Сыртында ошо кирсең коридорунда жалаң баягы тойго чыга турган көйнөктөрдү сатабыз деп коюп коюшкан. А иш жагына кирсең, иш жагында жалаң кыздар, мына өткөндө биз бир эле түндө 30дан ашык кыздар бар экен. Ошол кыздарыбызды текшерип чыкканыбызда 30 кызыбыздын 98% бардык студенткалар болуп чыгышты. Мына 30 кыздын 29-у студент. Айыл жерлеринен келген студенттер ушул жерге келип, ата-энесин алдап, мен ушу окуп атам деп жүрүп, ушундай иштермен машыгып атышат. Бул бир эле жерден тапканыбыз, бир эле жерден. А мындайлар канча жери бар? Мамлекеттин казынасына кол салган жемкорлор да, уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөлөрү да тийиштүү комитет тарабынан кармалып, мыйзам чегинде жооп беришүүдө. Деге менен алардын аягы үзүлө элек. Андыктан төрага кайсыл тармакта болбосун тамырлашкан системаны жок кылып, өлкөгө тартип орнотуу негизги милдет экенин белгиледи. Ошондой эле жаңы имараттуу болгон Панфилов райондук бөлүмүнүн кызматкерлерине тийиштүү тапшырмаларды берип, алардын ишине ийгилик каалады. Гүлдана Мумунова, Майрамбек Абдибелал уулу, Регион телеканалы, Чүй облусу. Панфилов районунда жаңы имарат ачылган соң УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Чүй облусунун Жайыл районуна караштуу Кара-Балта шаарында жайгашкан балдар чыгармачылык үйүнө заманбап жабдуулар менен жабдылган компьютердик бөлүмү ачып берди. Буга чейин атылган үйдүн жетекчиси жана эмгек жааматы Ташиевке кайрылып, балдардын билим алуусуна керектүү техникалык жабдуулар жетишсиз экенин айтышкан. Кыска аралыкта мектептин бир бөлмөсү капиталдык оңдоодон өткөрүлүп, компьютер, проектор жана башка эмеректер орнотулган.
УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Жайыл районунун Карабалта шаарындагы балдар чыгармачыл үйүнө барып борбордун жетекчилиги менен жолугушту. Атайын кызматтын башчысына студенттердин колунан жасалган ар кандай буюмдар көрсөтүлдү. Экинчи класстын баласын жасады. Өзүбүздүн кыргыздын чили. Ушу баардыгын станок кылып атабыз. Ушуларды баягы чын мамлекеттен келген эмнеге билесиз? Не столько бул жерде экономическое выгода. Самое главное выгода здесь творческое развитие человека. Будущего нашего поколения. То есть они могли мыслить на правильном пути. Буга чейин аталган үйдөн эмгек жамааты Ташиевке кайрылып, окуучулар үчүн техникалык жардам көрсөтүүнү, тагыраагы компьютер алып берүүнү суранышкан. Жыйынтыгында мектепке 10 компьютер, проектор жана керектүү жабдыктар алынып берилди. Мы очень рады. Биз аябай кубанып жатабыз. Чоң рахмат УКМК төрагасы Камчыбек Кадыршаевичке. Биздин кайрылуубузду четке какпай, мына 2 жуманын ичинде компьютердик класс ачылып, толук ремонттон өткөрүлдү. Ошондой эле жаңы жабдуулар, эмеректер, өзгөчө биз күткөн компьютерлер келди. Мен ойлойм, дал ушул жерден көптөгөн балдарыбыз жаңы билимдерди өздөрүнө өздөштүрөт. Аталган үйдө чыгармачыл балдар окугандыктан иримдерге катышуу учурунда тийиштүү аспаптарга да муктаждык күч болгон. Андыктан Ташиев балдардын кыялын орундатып 15 даана комузду алып берген. Жакшы үйдө болупсуңар, мындан дагы жакшы үйдө көрөт. Кыздарыбыз менен келечегиңер бар. Мына силерге шарт түзүүгө аракет кылдык. Сен буюрса ошо агайчикеңерди окуп, өзүңөр көбүрөөк адамдар чогултуп, мына инструментер бар. Колуңуздан тапкыз бердиң, аябай сонун экен, четкиңи дагы ылайыктуу экен, өңү дагы жакшы экен. Камчыбек Кыдыршаевич сизге чоң рахмат. Бизге ушундай сонун ойрук комуздарга сатып бергениңизге чоң рахмат. Биз аябай ыраазыбыз. Ушул өлкөнүн эң мыкты адамдары Ташиев бизге келип, момундай компьютерный классты ачып, мебели менен бир классты толугу менен жасап бергенге аябай ыраазыбыз. Гүлдана Момунова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион телеканалы, Чүй облусу. Алабука жана Аксыда 2 үй бүлө көмүр исине ууланып ооруканага түшкөн. Жалпы 11 киши жабыркап, алардын арасында жаш балдар дагы бар. Ал эми өткөн жылы иске уулануудан 2 киши каза тапкан. Мындан улам адистер коопсуздук чараларына көңүл бурууну катуу эскертишүүдө. Апта ичинде облус боюнча 2 үй бүлө көмүр исине ууланып ооруканага кайрылган. Биринчи окуя Алабука районунун Жапасалды айылында катталып, 7 адам жабыркап, эң кичинеси 2 жашта болгон. Алар медициналык жардам алып, абалы жакшырган соң үйлөрүнө жиберилген. Аксы районунда 4 адам ууланды, анын бирөөсү апасы, калгандары балдары 2-3 күндө эле жакшы болуп калып, ооруканадан чыгарылды. Бүгүнкү күндө апасы терапия бөлүмүндө жатат, абалы дурус, бирок ошо интоксикациясы кеткиче дагы дарыланып уланууда, бирок абалы жакшы эле. Ал эми 2022-2023 жылдагы от жагуу мезгилинде мештен чыккан иске уулануу боюнча 12 факты катталып, 47 жаран жабыркаса, анын 2-өө каза болгон. Мындан улам адистер от жагууда айрым эрежелер сакталышы керектигин эскертишет. Негизинен биринчи от жагуучу мештер жана анын морлору оңолду болуш керек. Аларды мезгил менен тез тазалап туруш керек. Мындан тышкары от жагууда уктаарга жакын ошол мешке салынган көмүр болобу же башка отун болобу, ошо толугу менен күйүүсү көзөмөлгө алыныш керек. Ошо күйүп бүткөндөн кийин гана ошо укташ керек да жарандар. Мешке толтуруп салып коюп көмүрдү өздөрү жатып алып, ал быгышып түтөп, анан ис чыгып, анын негизинде уланып калган фактылар көп да. Ис адамды алсыратып, уйкуга тартат, ошол эле учурда анын жыты дагы билинбейт. Уулануу фактылары түнү катталгандыктан жарандар сезбей калышаарын дарыгерлер айтышат. Бирок ууланган жаранга алгачкы жардам берүүнү ар бир киши өздөштүрүүсү зарылдыгын кошумчалашты.
таза абага алып чыгып, анан кийин ошо баягы алгачкы жардам көрсөткөнгө аракет кылыш керек же сразу эле тез жардам машинасы менен ооруканага жеткириш керек. Дем алуусу барбы жокпу, жүрөгү согуп атабы, сокпой атабы, ошолордун баардык белгилерин билиш керек да. Алгачкы жардамды ошо биздин жарандарыбыз баардыгы үйрөнгөнгө аракет кылыш керек да. Адистер үйдө жагыла турган көмүрдүн сапатына дагы маани берүүгө чакырат. Себеби айрым көмүрлөрдү жаккан учурда көп ис бөлүп чыгаруучу мүнөзгө ээ болот дешет. Кундуз Кенжебаева, Акылай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион. Чүй облусунун ири калктуу конуштарынын бири Новопавловка айылынын 3 тилкеси газдаштырылды. Айылда 42 километр газ бөлүштүрүүчү тармак курулган. Буга байланыштуу учурда газдаштыруу этап-этабы менен жүргүзүлүүдө. Жакын арада экологиялык таза энергия булагын 20 миңден ашык адам колдонууга мүмкүнчүлүк алат. Бригада пусковиков. Начать подачу газа. Көптөн күткөн жаратылыш газы Новопавловка айылынын дагы 2 тилкесиндеги үйлөргө берилди. Эми экологиялык таза энергия булагын 11 миңден ашуун адам пайдалана алат. Көгүлтүр отундун калкка акырындап жетип жатканы элеттиктерди кубандырбай койгон жок. 5 тонналап көмүр алып келебиз. Жаз чыккыча жетпейт кайра. Аны жагышайт. Түнү менен таң аткыча жагып чыгабыз. Анпесек тоңуп муздап калат. Анан гүлдөрүн чыгарасың чаңытып, чаңыт, үйүбүз дагы чаң, бары жогу чаң болуп, ушинтип кыйналып жүрдүк. Эшикке чыксаң, смог, дем ала албайсың. Азыр эми кичине да болсо, мына азыр газ кирип калды, кичине да болсо смог азайса, элдин ден соолугуна да жакшы. Соңку жылдары өзгөчө Бишкек калаасын жана ага жакын турган жалпы калктуу конуштарды газдаштыруу маселеси көтөрүлүп келет. Буга себеп жыл сайын жылытуу мезгилинде калааны каптаган ыш шаардыктардын глобалдуу маселесине айланды. Мындан улам жылытуу үчүн көмүр пайдалануудан баш тартып, тез арада газдаштыруу системасына өтүү зарылдыгы бар. Учурда аталган айылдын башка тилкелерине газ жеткирүү иши уланып жатат. Жалпысынан 146 чакырым газ бөлүштүрүүчү тармак курулмакчы. Я хочу сказать, что для нас это очень масштабная стройка. Биз үчүн бул эң ири курулуштардын жана инвестициялык долбоорлордун бири. Новопавловканы бүтүндөй газдаштыруу аяктагандан кийин 146 километр газ бөлүштүрүүчү тармак курулат. Биз республиканын түндүгүндөгү бардык газ инфраструктурасын жаңыладык. Газ бөлүштүрүүчү станцияларды, магистралдык газ түтүктөрүн реконструкцияладык. Заманбап газ объектилерин курдук. Атайын техникаларды жаңыладык. Газпром Кыргызстан инвестициялык программанын алкагында үстүбүздөгү жылы Бишкек жана Чүй облусунун 12 калктуу конушун газга туташтырат. Бул үчүн компания 218 чакырымдан ашык газ бөлүштүрүүчү тармактарды курат. Муну менен 40 миңден ашуун адам экологиялык таза энергоресурстан пайдалануу мүмкүнчүлүгүн алмакчы. Булар биздин районубуз үчүн мынау күндүн суугуна карабай, жамгырга карабай аябай баттан иштеп жап, баттан коюп беришти. Эми бул жагында бат күндө бүткөрүп беребиз деп атат. Будай болсо бүтөт деген ойдобуз. Бүгүнкү күндө өлкөнүн газдаштыруу деңгээли 38% түзөт. Учурда РСК банк жана Айыл банк жылдык 8 жана 12% менен газдаштырууга жеңилдетилген насыяларды берип жатышат. Мамлекеттик банктардан пайдалуу насыялардын жардамы менен каалаган адам өз үйүн газга туташтырса болот. Айта кетсек, Новопавловка Чүй облусунун 20 миңдей калкы бар ири конуштардын бири. Нурзада Сыдыкова, Аскат Касымбеков, Регион, Сокулук району. Жалал-Абад шаарында балдар ойноочу муниципалдык комплекстин курулушу кызуу жүрүүдө. Учурда курулуштун 70% аяктап калды. Курулушту жыл аягына чейин бүткөрүү пландалган. Эгер комплекс пайдаланууга берилсе, Жалал-Абад шаарындагы алгачкы курулган муниципалдык балдар ойноочу аянтча болуп калат. Мындан түшкөн каражат шаар казынасын толуктап турат. Балдар ойноочу комплекс жабык түрдө иштеп, жылдын бардык мезгилинде жаш балдарга эшигин ачат. Август айынын аягында башталган курулуштун учурда 60-70% аяктап калды. Жыл аягына чейин бүткөрүү планы менен учурда иш процесс кызуу жүрүүдө. Эми курулуш иштеринде азыркы учурда 18-17 сварщик иштеп атат. Эми ушул жылдын акырына Кудай кааласа тапшырабыз деген ниетибиз бар. Сапаты боюнча эми биз долбоордо көрсөтүлгөн размерде долбоордо көрсөтүлгөн материалдардын бардыгын өзүбүз Кыргызстанда болбосо чет мамлекеттен таап заказ кылып алып келдирип койдуруп атабыз. Биз по проект, орусча айтканда по проектке куруп атабыз. Муну менен бул комплекс Жалал-Абад шаарында алгачкы курулган муниципалдык балдар ойноочу аянтча болуп калат. Мындан түшкөн каражат түздөн түз шаар казынасын толуктап турат. Балдар үйдө отурганда зербишет. Закрыт болсо кирип кышында ойноп, жылуу жерде чектеп беришет.
нантип куруп, стройкалар куруп, площадка курулган негизи баарыбызга эле жакшы болду. Анткени жазында күн жылуу болот, балдарды ойноткону, узак парктарга барган туура келчү. Жайында келип, жакшы эс алып кетебиз. Эртең ушул бүтсө, андан дагы жакшы болот деген ойдобуз. Буюрса, эң бүткөндө дагы көрөбүз го. Кырытты жакшы парк балдарга жакшы эми түзүлдү. Шарт түзүлдү. Буюрса ачылса келебиз. Комплекс Жалал Абад шаарын өнүктүрүүгө бөлүнгөн 2 миллиард сомдун ичинен каржыланууда. Тендерден 73 миллион сом деп бааланган. Учурда керектүү ички материалдар Кытайдан алынып келинген. Дагы бир тогуна буйрутма берилген. Азыр бүт материалдары келип, бүгүнкү күндө Кытайдан алып келип, сеңгүч панелдер келип, азыр түштү. Азыркы малда. Эми азыркы основной конструкциясы полный бүттү. Эми азыр панелдерди апшыкпага башталат. 1-2 күн ичинде башталат. Азыр полный, мына өзүңөрдөр көргөндөй, мына бүт конструкция уже почти бүтүп калды. Жыл аяғына чейин бүтүп Жыл аяғына чейин кудай калса бүттү. Основной биз канализация бар эле, канализациянын полный. Азыр бүгүнкү күндө канализация иштеп атат. Тартылып бүткөн. Водопровод келген, электричество келген. Кошумчалай кетсек, Жалал Абад шаарын өнүктүрүүгө бөлүнгөн каражат эсебинен бул комплекстен сырткары IT борбору, спорт интернаты, 150 орунду бала бакча жана 2 оорукананын имараты, асфальт бетон заводу, таштандыны кайра иштетүү заводу курулуп, шаардагы негизги көчөлөр реконструкциядан өткөрүлмөкчү. Ушул мезгилге чейин алардын айрымдарынын курулушу аяктаса, калгандарында жыйынтыктоочу иштери жасалууда. Регион телеканалынын күндөмү маалыматтык программасын социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Ал үчүн Регион телеканалынын Facebook, Telegram жана YouTube каналдарына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Ошондой эле Одноклассники социалдык баракчасынан дагы көрсөңүздөр болот. Бүгүнкү чыгарылышты мына ушул жаңылыктар толтурат. Ар дайым жакшы жаңылыктар менен түз эфирде мен Айбек Исабеков болдум. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар.